Ыйык Куран. 14 кылымдан бери адамзатка нур чачкан ыйык китеп. Мусулман калкы андан алыстаганда кор болгон, жакындаганда зор болгон, амал кылганда өнүккөн, кылбаганда төмөн чөккөн бир китеп. Бүгүн биз сиздер менен Каусар сүрөсүнүн кереметтүү аяттарына биргеликте карап көрөлү. Бир азга болсо да бул дүйнөнүн алаксытуучу иштеринен оолак болуп туралы. Себеби бул баяндамалар дыккаттык менен көңүл коюуну талап кылат. Каусар сүрөсү Меккеде түшүрүлгөн. 3 аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган Каусар сөзү менен аталган. Каусар береке, жакшылык, өтө көп нерсе, илим, данышмандык, Куран, ислам, таухид деген маанилерди камтыйт. Ошол эле кезде бейиштеги дарыялардан чыккан булактардын жана бейиштеги бир көлмөнүн аты. Курандагы эң кыска сүрө. Алгач сүрөнүн кыргызча маанисин карап көрөлү. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Акыйкатта биз сага Каусарды бердик. Ошондуктан жараткан эгең үчүн намаз оку жана курмандык чал. Ырасында сени капаланткан ал өзү тукум курут. Сүрө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген сыйлыктар, неематтар тууралуу баяндайт. Анын артынан эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана биз үммөткө намаз окууну жана курмандык чалууну буйруп жатат. Ошол эле кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылгандардын тукумунун уланбай кала тургандыгын, мындайлардын жакшылыктан куру калып, берекесиз боло тургандыгын айтып жатат. Бул сүрөнүн маанисин карай турган болсок, кереметтүү можизалар бар. Ошол эле кезде сөздөрүнүн, сүйлөмдөрүнүн түзүлүшүндө да, сөздүк жактан да можизалар бар. Келиңиздер, ушул сөздүк грамматикалык можизасын карап көрөлү. Каусар сүрөсү 10 сөздөн турат. Эсептеп көрөлү. Биринчи аятты карай турган болсок, инна а'тойнака ал-каусара. Бул биринчи аяты 3 сөз болду. Экинчи аятты карап көрө турган болсок, фасолли лироббика ванхар. Бул жагы дагы 3 сөз болду. Үчүнчү аятты карап көрө турган болсок, инна шаниака хуа ал-абтару. Бул жагы болсо 4 сөз болду. Демек, жалпы Каусар сүрөсүндө 10 сөз бар экен. Муну эстеп туруңуздар. Мындан ары кеттик. Аяттарга карай турган болсок, ар бир аятында 10 түрдүү тамга бар. Биринчи аятты карап көрөлү. Алиф, нун, айн, по, я, каф, лам, вау, та, анан ро. Демек биринчи аятта ушул 10 түрдүү тамга бар. Экинчи аятты карап көрөлү. Бул жерде дагы фа, сот, лам, ро, ба, каф, вау, алиф, нун, ха. Бул экинчи аятта дагы 10 түрдүү тамга бар. Үчүнчү аятты карап көрөлү. Алиф, нун, шын, каф, ха, вау, лам, ба, та, ро. Демек үчүнчү аятта 10 түрдүү тамгадан куралган. Каусар сүрөсүнүн ар бир аяты 10 сөздөн жана 10 тамгадан турат демек. Өзүңүздөр байкагандай, ар бир аяттын аягы ро тамгасы менен бүтүп жатат. Ро тамгасы араб алфавитинде 10-чу тамга болуп саналат. Эсептеп көрөлү, келиңиздер. Алиф, ба, та, са, жим, ха, хо, дал, зал жана ро. Демек, ро тамгасы алфавитте 10-чу тамга. Дагы бир жолу кайталап айтабыз. Ар бир аяттын аягы ро менен бүтөт. Ал эми ро тамгасы алфавитте 10-чу тамга. Жыйынтыктай турган болсок, сүрө 10 сөздөн 10 тамгадан турат. Ошол эле кезде ар бир аяттын аягы ро тамгасы менен бүтөт. Ро тамгасы болсо алфавитте 10-чу тамга. Эми ушул жерден суроо туулат. Бул сүрө эмне үчүн ондорду ушунчалык кооз түрдө өзүнө камтып жатат? Себеби бул жерде 10-чу күнгө, тагыраак айтканда Зулхиджанын 10-чу күнүнө ишарат кылууда. Фасолли ли роббика. Тагыраак айтканда Раббиң үчүн намаз оку. Ванхар, курмандык чал деп кереметтүү түрдө баяндоодо. Башкача айтканда, Зулхиджа айынын 10-чу күнүнө курман айт, курмандык чалуу күнүнө кооз түрдө ишарат кылууда. Чынында таң калыштуу. Эмне үчүн Куран арабча? Эмне үчүн арабча окушубуз керек деген суроого бул кереметтүү аяттын сөздүк маанисинен бир аз болсо да жооп ала алдык деп ойлойбуз. Куран күн өткөн сайын можизалары ачык ачыгуу менен жашарып турган бир китеп.
Bul mo'jizalarga göğe olgan akıl eğleri albatta Kur'an Allah'tın sözü. Al endi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın kulu jana elçisi deveske aylası kılbaydı. Rolik Risale-i Nur adlı Kur'an'ın tafsirinin manisinden alındı. Beyiş nuru.